Бир ай алдын ошол жерде өмүрү кыйылды. Ысык көлдө 2 унаанын катышуусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. 2 унаа бетме бет кабышкан, бир унаа оодарылып калганын көрүүгө болот. Колдорун артка кайрып, сокулукта кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн УКМК тизгенин тартып кармады. Көптөгөн мамлекеттерде жер титирөөлөр өтө көп болуп жатат. Кытайда 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Биздин ажообуз Кыргызстанга эсен аман келип алсын деп дуба кылып коюңуздар. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифттин тросу үзүлүп кетип, бир адам жабыркады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көлдөгү кырсыкта аял кишинин өмүрү кыйылды. Ысык көл районунун Кызыл Өрүк айылында жол кырсыгы катталып, адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда окуя 2025-жылдын 1-сентябрында балыкчы Каракул унаа жолунун 17-550 чакырымында орун алган. Анда күн батышты көздөй келе жаткан Lexus үлгүсүндөгү автоунаа менен күн чыгышты көздөй багыт алган Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаалар жол кырсыгына кабылышкан. Кырсыктын кесепетинен Lexus унаасынын жүргүнчүсү окуя болгон жерде каза тапкан. Ал Бишкек шаарынын 1960-жылы туулган аял киши болгон. Ал эми аталган унаанын айдоочусу жаракаты менен Ысык көл райондук ооруканасына жеткирилген. Булак турмуш кежи. Жол эрежесин бузган айдоочулардан экзамен алуу кийинкиге калтырылды. Сынак алуу кыска мөөнөткө жылдырылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Беле кетсек, 2025-жылдын 1-сентябрынан тарта инспекторлор айдоочулардын жол эрежелерин билүүсүн түздөн түз токтогон жеринде текшериши керек болчу. Эгер жооп бере албай калса, айдоочулар убактылуу күбөлүгүнөн ажыратылып, кайра экзамен тапшырууга жиберилмек. Тиешелүү буйрукту буга чейин президент Садыр Жапаров берген. Кайгылуу кызматы жакынкы аралыкта текшерүүлөрдү башталарын кошумчалады. Ошондой эле коррупцияны жоюу үчүн текшерүү электрондук түрдө жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалды жараткан одону эреже бузуучуларга өзгөчө көңүл бурулат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2-сентябрда Кытай Эл Республикасына болгон иш сапарынын жүрүшүндө Пекин шаарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Тяньцзин шаарында мамлекет башчысынын расмий узатуу аземи болуп өттү. Ага Кытай тараптын өкүлдөрү катышты. Садыр Жапаров Кытайдын борборуна ылдам жүрүүчү поезд менен барды. Темир жол бекетинин аянтчасына килем төшөлүп, тосуп алуучулар жана Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын жетекчилери кармаган балдар катарга тизилишкен. Сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров 3-сентябрда Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынан 80 жылдыгына арналган парадка катышат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сокулукта кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чүйдө уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар Сокулук районунун Күнтү айыл аймагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн коркутуу менен 1 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкесин мыйзамсыз ээлеп алышкан. Шектүүлөр кармалышкан соң УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Атайын кызмат учурда бул адамдардын башка кылмыштарга да катыштыгы бар жогу такталып жатканын кошумчалады. Гагарин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдө лифт кулап, бир адам жабыркады. Бишкекте Гагарин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдө лифттин тросу үзүлүп, бир адам жабыркады. Эркек киши шаардык тез жардам ооруканасына жеткирилгендиги тастыкталды. Маалым болгондой, жабыркаган адам оор жаракат алган эмес.
Кытайда 5,7 магнитудадагы жер титирөө катталып, силкинүү Алматыда да сезилди. Казакстандык сейсмологтору Алматыдан түштүк-чыгышка карай 319 чакырым аралыкта саат 12:58 5,7 магнитудадагы жер титирөөнү катташты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында болгон. Жер титирөө 5 метр тереңдикте катталган. Алматыда 2 балга чейин силкинүүлөр сезилди. Жалалабадда мыйзамсыз колго арак жасап жүргөндөр табылды. Жалалабад шаарында рейдтин жүрүшүндө айына 1 тоннадан ашык көлөмдө алкоголдук продукцияны өндүргөн объект аныкталды. Мамлекеттик салык кызматы маалымдагандай, текшерүүдө андан ары сатуу үчүн даярдалып жаткан 29 челек алкоголдук продукция табылган. Жеринде чара көрүү үчүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери чакырылып, тиешелүү процессуалдык иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Объектке ШИИБдин кызматкерлери тарабынан мөөр басылды. Ош дөңгөлөктөрдү өрттөгөн курулуш компанияга айып пул салынды. Ош шаарынын тургундары Краснофлотск көчөсүндө курулуш компаниясынын кызматкерлери дөңгөлөктөрдү өрттөп, алар жарылган учур болгонун интернетке жазып чыгышты. Алар дөңгөлөктөрдү жарылып, жаш балдар чочуп жатканын жазышкан. Мындан улам экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгынын инспектору тарабынан бүгүн 2 сентябрь күнү атмосфералык абаны коргоо жана сапатын жакшыртуу боюнча иштер жүрүп, курулуш калдыктарын өрттөгөн компанияга айып пул салынган. Golden House курулуш компаниясы турмуш теричилик таштананы өрттөө иштерин жүргүзүшкөн үчүн укук бузуулар жөнүндө кодекстин белгиленбеген жерлерге өндүрүштүк өнөр жай таштандыларын жана медициналык калдыктарды ташуу, үйүп салуу, өрттөө менен 23 000 сом айып пул салынды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Turmuşu dörtte de parçaladık, jarladık.